Кыргызстан менен Казакстан жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча тажрыйба алмашты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Салтанат Хаманова жетектеп барган кыргыз делегациясы Нур-Султан шаарында коңшу өлкөнүн Казмедиа орталыгы телерадио комплексинин ишмердүүлүгү менен таанышты. 22 кабаттуу телеборбор 68 000 чарчы метрде ээлеп, мамлекеттик ЖМКлар үчүн бардык техникалык колдоолорду көрсөтүп келет. Мисалы, борбордун 7000 чарчы метрге жакын аянтын 15 уникалдуу аппараттык студиялык блок келип, Хабар 24 каналынын роботтоштурулган студиясы орун алган. Ал 2017 жылы орнотулуп, пульттун гана жардамы менен операторлордун жумушун жасаса болот. Бул өзгөчө акыркы пандемия учурунда абдан актуалдуу. Мындай техника CNN, BBC'де колдонулат. Кыргыз делегациясы Хабар агенттигине, Казакстан телерадио компаниясына, ошондой эле StopFact.kz мамлекеттик порталына да барышты. Сапардын жыйынтыгында тараптар белгилүү мамлекеттик тележурналисттердин, алып баруучулардын, режиссерлордун, телеканалдын жетекчилеринин жана башка теледеги кызматкерлердин ортосунда үлгү сабактарды уюштурууга макулдашты. Кыргызстандын Пирамида каналы, Хабар агенттиги жана Казакстан каналы менен кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Телемост уюштуруу, телекөпүрө. Себеби Кыргыз Республикасынын дагы, Казакстан Республикасынын дагы эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы билесиздер, көз карандысыздыгын. Ушул 30 жылдык эгемендүүлүк күнгө карата эки өлкөнүн ортосунда 2022 жылга чейин жоктон 3 жолу чоң деңгээлдеги телемост уюштуруу 1000 адамдын катышуусунда деп бүт техникалык жактан карап чыктык. 1000 адамды Zoom форматында дагы уюштуруу.